Салам достор, жөнөкөй жана узак чактар боюнча көнүгүү сабагына кош келиңиздер. Бул сабакта буга чейинки чактарды кайталоо деген сабакта алган маалыматты бышыктап, тапшырмаларды аткарып билимибизди бекемдейбиз достор. Сиздер менен окутуу English мурдагыдай эле. Менин атым Муна. Кеттик, сабакты баштадык. Биздин видео көнүгүүлөрдө атайын эрежелер бар. Биз онлайн көнүгүүлөрдү аткаргандыктан сөзсүз түрдө тапшырмаларды өз алдыңызча аткарышыңыз керек болот. Ал үчүн видеону паузага коюп туруп унутпашыңыз керек. Анан тапшырмаларды аткарып атканда жазуу форматында аткарсаңыз сабактар эки эсе пайдалуу болот достор. Анан үчүнчү эрежебиз бул видеону паузага койгон учурда англис тилиндеги сүйлөмдөрдү менин артыман кайталап айтып турсаңыздар, бул дагы үйрөнүүңүздөрдүн батыраак болушуна салымын кошот. Эң жакшы бир сыйра эрежелерди кайталап алдык. Ушул эрежелерди эске алып туруп кеттик анда сабактын өзүнө өтөлү. Видео көнүгүүлөрдө эсиңиздерде болсо буга чейинки өткөн маалыматты бир сыйра кайталап алып туруп анан тапшырмалардын өзүнө өтөбүз. Эске салсак, буга чейинки сабакта биз сиздер менен жөнөкөй жана узак чактарды айырмалоону үйрөнгөнбүз. Аларды айырмалоонун эки негизги жолу бар дегенбиз. Биринчиси бул түзүлүш аркылуу. Анткени жөнөкөй жана узак чактар ар башка жардам чечиштер менен түзүлөт дегенбиз. Анан экинчи жолу болсо бул колдонуш аркылуу ажыратат экенбиз. Узак жана жөнөкөй чактар ар башка учурда колдонулат болчу. Азыр ар бир чактын түзүлүшүн таблицага көз салып бат баттан кайталап алалы. Кеттик анда. Жөнөкөй чактарды түзүүдө бизге тудуу жардам чечиши керектелет дегенбиз жана жалпы жөнөкөй чактар бизге биз тууралуу маалыматты билдиргенде, жалпы билдирүүлөрдү айтканда, оюбузду айтканда, сүрөттөгөндө колдонулат дегенбиз. Мисалы, Адил plays chess. Адил шахмат ойнойт дейт. Адилдин жашоосундагы хоббиси тууралуу маалымат алдык. Буну биз present simple'да айтабыз, хоббилерибиз тууралуу, жашообуздагы маалымат тууралуу. Ошону эле past simple'да өткөн чакта мурда ойноду деп айтыш үчүн Адил played chess деп айтабыз. Play'дин аягына ed мүчөсүн улайбыз. Жөнөкөй чактарда терс жана суроолуу сүйлөм түзүш үчүн бизге тудуу жардам чечиши керектелет. Present simple'да тудуу does болуп өзгөрөт үчүнчү жакка, өткөн чакта бүт жерде did деп коебуз. Адил doesn't play chess. Адил шахмат ойнобойт деп айтат экенбиз. Анан does Адил play chess? Адил шахмат ойнойбу деп суроо түзөт экенбиз. Past simple'да болсо Адил didn't play chess. Адил шахмат ойногон жок. Did Адил play chess? Адил шахмат ойноду беле деп суроо сурадык. Эң жакшы жөнөкөй чактардын түзүлүшүн өз-өзүнчө карайм, толугураак сабак керек мага десеңиздер, elementary деңгээлиндеги сабактарга өтсөңүздөр болот. Биз болсо мындан ары алдыга жылабыз. Демек, жыйынтыктап алганда жөнөкөй чактарды айырмалаш үчүн сиздер биринчи тудуу жардам чечишин издейт экенсиздер, түзүлүшүнө карайт экенсиздер. Анан кийин контекстте, мисалы, бул ой кесиби тууралуу айтып атабы, сүрөттөп берип атабы, жөн эле жалпы маалыматты билдирип атабы, ошого карайт экенсиздер. Эң жакшы, кеттик узак чактарга өтөлү. Узак чактардын түзүлүшүндө бизде to be жардам чечиши жүрөт экен. To be узак чактардын формуласында экен. Сүйлөмдүн ээсинен кийин to be турат экен, анан негизги идиш ага уланган ing мүчөсү менен жүрөт деп айтканбыз. Мисалы, present continuous'та Адил is playing chess. Адил шахмат ойноп жатат деп так азыркы учурда болуп аткан кыймыл аракетти айттык. Созулган кыймыл аракетти айттык. Playing chess ойноп атат азыр дейт. Бул жерде байкаганыңыздардай to be жүрөт, анан ing мүчөсү негизги этишке уланган. Ушуну карап эле биз бул continuous чактар экен деп айтабыз. Ушул эле сүйлөмдү өткөн чакка кое турган болсок, past continuous'та Адил was playing chess. Адил шахмат ойноп аткан деп айттык. To be этиши бул жерде өткөн чакта was же көптүк санда were болуп өзгөрөт экен. Кеттик анда сүйлөмдөрдү бир сыйра карап алалы. To be баягы эле жардам чечиштердин эрежесиндей терс жана суроолуу сүйлөм түзгөнгө да жардам берет. Адил is not playing chess. Адил шахмат ойноп аткан жок дедик. Анан is Адил playing chess? Адил шахмат ойноп атабы деп сурадык. Өткөн чакта деле ошондой past continuous'та Адил wasn't playing chess. Адил шахмат ойноп аткан эмес деп. Was Адил playing chess? Адил шахмат ойноп атты беле деген суроону сурадык. Continuous чактардын негизги өзгөчөлүгү ушунда экен. To be этиши формуласында жүрөт экен, негизги этишке ing мүчөсү уланат экен. Анан булар созулуп жүрүп жаткан кыймыл аракетти айтканга жардам берет экен. Эгер жөнөкөй чактар жөн гана жалпы билдирүү, маалымат, сүрөттөөнү айтса, continuous чактар так бир жүрүп жаткан кыймыл аракетти айтат экен, созулган кыймыл аракетти айтат экен. Эң жакшы. Бул жерде эмнеге future simple менен future continuous жок деп аткан болсоңуздар, анткени келер чактарда дайыма will жардам чечиши колдонулат. Will модалдык этиши
жардамчы этиштин функциясын аткарат экен бул жерде. Future simple'да жөн эле will колдонулуп, Адил will play chess tomorrow. Адил эртең шахмат ойнойт деп айтса, future continuous'та will'дун жанында be жүрөт экен. Адил will be playing chess tomorrow. Адил эртең шахмат ойнойт деп. Future simple менен future continuous'тун аткарган кызматы бирдей эле, экөө тең эле келечекте боло турган пландарды айтканга колдонулат. Ошондуктан future continuous'ты биз өзүнчө тема катары өткөн эмеспиз мурда. Бирок ушул жерден кайталап айтып кетели дедик. Экөө бири-бирине аябай окшош. Эки жерде тең will жардамчы этиштин функциясын аткарып, not менен терс сүйлөм түзгөнгө жардам берет. Анан сүйлөмдүн астына чыгарып, суроолуу сүйлөм түзгөнгө да жардам берет. Адил will not play chess tomorrow. Адил эртең шахмат ойнойт. Адил will not be playing chess tomorrow. Адил эртең шахмат ойнойт деп ушинтип эле которсок болот. Will Adil play chess tomorrow? Адил эртең шахмат ойнойбу деп сурадык. Will Adil be playing chess tomorrow? Адил эртең шахмат ойнойбу же ойноп аткан болобу деп сурайбыз. Кыргыз тилине которгондо мааниси бирдей эле болуп калат экен. Эң жакшы жөнөкөй жана узак чактардын айырмасын карап алдык. Биринчи айырмасы бул жардамчы этиштерде түзүлүшүндө экен. Экинчи айырмасы колдонулушунда экен, достор. Эң жакшы бир сыйра маалыматты кайталап алдык. Эми көнүгүүлөргө өтөлү. Ушул алган маалыматты бышыктайбыз. Биринчи көнүгүү exercise 1. Биринчи көнүгүү чактарды аныктоого жасалган экен. Бул жерден сүйлөмдүн англис тилдеги вариантын окуп туруп, кайсы чакка тиешелүү экенин жанына жазышыңыздар керек экен. Мисалы, he plays комуз very well деген жерде ал комузду жакшы ойнойт дейт. Кайсы бир комуз ойногон адам тууралуу жакшы бир маалыматты айттык биз. Демек, plays дегенде өзгөчө этиштин турушуна да карадык. Өзү жалгыз эле турат, эч кандай эң мүчөсү уланган жок. Бул жерде present simple деп белгиледик. Үчүнчү жакта present simple'га эс мүчөсү уланат болчу. Экинчи, they are dancing at the wedding. Алар үйлөнүү тойдо бийлеп атышат дейт. Бул жерде to be менен ing мүчөсүн көргөндөн кийин present continuous экен деп коебуз. To be are болуп учурчакта формасы менен турат экен. Эң жакшы дал ушундай грамматикалык анализ жасап, сабактагы маалыматты колдонуп туруп, бул жердеги 5 сүйлөмдү simple чактаргабы же continuous чактарга тиешелүүбү бөлүп жазыңыз. Видеону паузага коюп алууну унутпаңыз. Эң жакшы аткарып жетиштиңиздер деген ишеничтебиз. Биз болсо келиңиздер жоопту текшерип алалы бирге. Answer key. Биринчиси. My sister is learning French now дейт. Бул сүйлөмдө менин эжем азыр француз тилин үйрөнүп атат деген сүйлөм экен. To be этишин көрдүк, is учурчакта формасы. Андан кийин learn негизги этишине ing улантыр. Демек, албетте present continuous дейбиз. Узак учурчак экен. Экинчиси. I drink tea with milk every morning дейт. Бул жерде күнүгө эртең менен сүт чай ичем дейт. I drink tea with milk every morning. Күнүмдүк жашоосунан бир билдирүү маалыматты айтты бизге. Анан күнүгө кайталанып тургандыгын да белгилеп every morning дептир. Демек, present simple'ды койдук. Анткени этиш өзү эле турат. Бул жерде эч өзгөрүүсүз. Эң жакшы. Үчүнчүсү. We were watching a movie last night дейт. Кечээ түндө last night кино көрүп аткан болчубуз дейт. Бул жерде созулган кыймыл аракет болгондуктан to be этишинин өткөн чактагы формасын көрдүк, were деп. Анан watch негизги этишке ing мүчөсү улангандыктан, өткөн чакта узак чак экен. Узак өткөн чак past continuous экен деп белгилептирбиз. Эң жакшы. Төртүнчүсү. He will visit his grandma next weekend дейт. Ал чоң апасын кийинки жуманын аягында көрүп келет дейт. Will visit. Will деген жардамчы этишти көргөндө эле келер чак экен дейбиз. Кайсы келер чак экенин билиш үчүн be барбы, ing барбы текшеребиз. Жок экен, демек future simple жөнөкөй келер чакта эле турат. He will visit his grandma next weekend. Кийинки жумада чоң апасын көргөнү барып келет деп пландар жөнүндө айтыптыр. Бешинчи акыркы сүйлөм. Are they playing football outside? Алар эшикте футбол ойноп атабы дейт. Бул жерде суроолуу сүйлөмдө are to be этишинин учурчактагы формасы менен башталыптыр. They play негизги этишке ing мүчөсү уланып туруптур. Демек, учур чактагы узак форма деп айтабыз. Present continuous узак учур чак экенин белгилейт экенбиз. Эң жакшы достор, көнүгүүнү аткарып жетиштик. Эми экинчи көнүгүүгө өтөлү. Exercise 2 бизде сүйлөмдөрдү толуктоого арналып түзүлгөн экен. Бул жерде боштукту сиздер кашадагы этишти туура формага коюп ачышыңыздар керек экен. They eat plov every day дейт. Бул жерде present simple'дагы сүйлөм болгондуктан кашадагы этиш зэге карата eat болуп эле ачылды, эч өзгөрүүсүз жок. Сиздер дагы азыр видеону паузага коюп туруп, кашадагы этиштерди
жөнөкөй чактарга коюп туруп сүйлөмдөрдү толуктаңыздар. Сүйлөмдөгү жардамчы сөздөргө да жакшылап көңүл буруңуздар түзүп атканда. Видеону паузага коюп баштаңыз. Жакшы, толтуруп жетиштиңиздер деген ишеничтемин. Бирге кеттик жоопторду текшерип алалы анда. Answer key дейт. Биринчи сүйлөмдөгү not like деген кашадагы этишти биз she does not like loud music. Ага катуу музыканын үнү жакпайт деп которуп Бул жерде эске салсак, not like loud music present simple'да айта турган болсок, ага катуу музыка жакпайт деш үчүн биз терс сүйлөмдө do жардамчы этишин колдонобуз. Ошондуктан дууну does деп дагы өзгөртөбүз. She'ге анткенсе үчүнчү жакка карата аны койдук дагы not терс бөлүнчөсү менен терс сүйлөм түздүк. Экинчиси they graduated from university last year дейт. Алар мурдагы жылы университетти бүткөн дейт. Мурдагы жылы деген жардамчы сөз бар болгондуктан биз буну өткөн чактагы экенин түшүндүк. Past simple'га коюш үчүн кашадагы graduate деген этишке ed мүчөсүн уладык. Анткени бул туура этишкен. Туура эмес этишкенин биздин жанагы мурдагы колдонмодон текшерип алсаңыздар болот же Google'га жазып текшерсеңиздер болот. Үчүнчү сүйлөмгө кеттик. We will have an exam tomorrow дейт. Эртең экзамен тапшырабыз дейт. Бул жерде tomorrow деген жардамчы сөз тургандыктан эртең дегенди албетте келер чакка коюшубуз керек сүйлөмдү. Have деген сүйлөмдү кашыдан чыгарып атып, анын жанына will жардамчы этишин кошобуз. Себеп дегенде future simple'да will менен түзүлөт сүйлөмдөр. We will have an exam tomorrow. Эртең экзамен тапшырабыз дейт. Төртүнчүсү I study economics at the university дейт. Экономика факультетинде окуйм дейт же университетте экономиканы окуйм дегенде. Бул жерде жалпы өзү тууралуу билдирүү жасады, кайсы сабакты окуй тургандыгы жөнүндө айтты. Демек present simple'да айтабыз, этиш өзгөрүүсүз эле астына түшөт. Анан убакытты көрсөткөн эч кандай жардамчы сөздөр жок экен. Эртең же мурдагы жылы деген сыяктуу. Бешинчи Tim lived in London before дейт. Тим мурда Лондондо жашачу дейт. Before деген кыргыз тилинде чейин же мурда деп которулат. Демек сөз өткөн чакта жүрүп аткандыгынан кабар алдык. Демек live деген кашадагы этишти биз өткөн чакта формасына коебуз. Бул туура этиш болгондуктан ed мүчөсүн улайбыз. Ошондо past simple'да Tim lived in London before. Тим мурда Лондондо жашаган деген сүйлөмдү алат экенбиз. Эң жакшы достор, жөнөкөй чактарды жакшылап аткарып жетиштиңиздер деген ойдобуз. Эми үчүнчү акыркы көнүгүүгө өтөлү. Exercise 3 сүйлөмдөрдү толуктоого арналган экен баягыдай эле, бирок бул жерде simple жөнөкөй чактардын ордуна узак чактарда толтурушубуз керек экен. She danced beautifully on stage now дейт. Азыр сахнада сонун болуп бийлеп атат дегенде англис тилинде she is dancing beautifully on stage now деп формулага жараша коет экенбиз. Сүйлөмдүн ээси she, андан кийин албетте to be этиши туруш керек. To be этишин жакка карата өзгөртөсүздөр. Анан негизги этишке ing мүчөсүн улаганды унутпаңыздар. Дал ушундай логика менен азыр дал ушундай формула менен төмөнкү 5 сүйлөмдү кашадагы этиштерди узак чактарга коюп туруп толуктап чыгыңыздар. Видеону паузага коюп баштаңыздар. Көнүгүүнү аткарып жетиштиңиздер деген ишеничтебиз. Кеттик бирге текшерип алалы. Answer key дейт. Биринчиси You are talking on the phone for 2 hours. Stop дейт. Сен телефонго сүйлөшүп атканыңа 2 саат болду дейт. Токтотчу дейт. Бул жерде present simple'га коюп туруп ачып турабыз качаны. Talk деген этишти алдына түшүрүп ага ing мүчөсүн уладык. Анын астына to be этишин you'га карата are деп койдук. Телефон менен сүйлөшүп атканыңа 2 саат болду, токтот деп. You are talking on the phone for 2 hours дейт. Экинчиси We are preparing for the contest дейт. Биз конкурска даярданып атабыз деп. Биз азыр даярданып атабыз деп айтыш үчүн бизге карата to be этишин are деп койдук. Анан кашадагы prepare деген этишке ing мүчөсүн уладык. Ошондо we are preparing for the contest деген present continuous'тагы сүйлөм болду. Үчүнчүсү He is driving his new car to Osh at the moment дейт. Бул жерде at the moment деген жардамчы сөз бар экенин байкадык. Азыркы учурда деп. Азыр дейт. Ал жаңы машинасын азыр Ошко айдап баратат дейт. Демек present continuous экен кайра эле. Ошон үчүн to be этиши he'ге карата is деп түштү. Drive деген негизги этишти түшүрүп туруп ага ing мүчөсүн уладык. He is driving his new car. Ал жаңы машинасын айдап баратат деп айттык. Төртүнчүсү
I am sleeping very well now. Thanks дейді. Азыр аябай жакшы уктап калдым. Рахмат дейді. Бул жерде to be этиши I'га карата am деп коюлду. Sleep негизги этишке ing мүчөсүн уладык дагы. I am sleeping very well. Аябай жакшы уктап атам деп present continuous'та сүйлөм түздүк. Бешинчи сүйлөм болсо past continuous экен. They were watching a documentary when I came дейді. Мен келгенде when I came they were watching a documentary. Алар документалдуу кино көрүп атышкан дейді. They алар were деп туруп to be этишин өткөн чакта көптүк санда формасын койдук. Анан watch деген негизги этишти кашадан түшүрүп, ага ing мүчөсүн улап койдук. Ошондо past continuous'та they were watching a documentary. Алар документалдуу кино көрүп аткан деген сүйлөм түзүлдү. Азаматсыздар достор. Ушинтип көнүгүүлөрдүн баардыгын аяктадык. Ушуну менен жөнөкөй жана узак чактардын айырмасы тагыраак түшүнүктүүрөөк болду деген ишеничтебиз. Ар бир сабакты өзүнчө кайталайт элем дегендер болсо, мурдагы деңгээлдерге барып past simple, past continuous менен өзүнчө таанышып чыксаңыздар да болот. Биз болсо сабакты жыйынтыктадык. Алдыда сиздер менен чактардын комбинациясы тууралуу жаңы сабакта жолугушабыз. Бул арада жаңылыктар үчүн соц тармактарга да катталып коюңуздар. Instagram, YouTube, Telegram'дан окутулду биздесеңиздер чыгабыз. Саламатта калыңыздар достор. Кийинки сабакта жолугушканча.